Дал ушул жылы Ош шаарында тротуарларды калыбына келтирүү иштери жандан ары айтылган. Түшүндүрүү иштеринин негизинде азыркы учурда Баба Райымова көчөсүндөгү тротуарларды ээлеп калган тосмолор алынып жатат. Мындай тосмолордун алынганы шаарда бир канча жерлерде уланууда. Жол жээгине чейин чыгып кеткен тосмолор түшүндүрүү иштеринен кийин алынып баштады. Базар ээсинин айтымында жолду бошотуу менен тосмолорду алуу иштери бүгүн башталган. Шаардык бийлик бир ай убакыт берсе, тосмолорду алып калган жерлерин оңдоп түзөп берерин айтышууда. Айтымдарында бул жасалып жаткан иштердин баары Ош шаары үчүн. Эмерек базарындагы бул тосмолордун узундугу 150 метр болсо, анын баары алынып салынат. Биринчиден биз ушул Ош шаарынын башчысы мэрибиздин политикасын колдоп, быйылкы жылды тротуарларга арнап атат. Ошого биз өзүбүз кол кабыш кылып, өзүбүздүн макулдук менен ачып берели деп чечтик. Себеби жөө жүргөн жарандарга да ыңгайлуу болсун деп. Ушул астына брусчатка басып, үстүнө жарыктарды коюп, жакшына кылып благоустроить этип берели деп чечтик өзүбүз. Ушу базардын менчик ээлеринин хозяиндары менен макулдашып, ушундай кылып чечтик. Ошонун негизинде мына бүгүн ишти баштадык. Кудай буйруса, бир айдын ичинде ойлоп атабыз, жакшына кылып благоустроить этип. Шаардык мэриянын берген маалыматы боюнча тротуар орун ала турган жерди бошотуу үчүн сунуш Ош мамлекеттик университетине дагы айтылган. Анда окуу жайдын күнчыгыш тарабын карап турган оң тарабындагы жолдун четиндеги тосмолорду ичкери киргизип, ал жерге тротуар салуу сунушу берилген. Окуу жайдан билдиришкендей, бул сунушту кабыл алуу менен тосулуп турган тосмолор ичкериге жылдырылат. Аткарылуучу иштер 10 күндүн ичинде жандан ары айтылды. Тактадык, алар да келип такташты. Биз болгону заборлор алынбайт. Мына ушул көчөдөн 3,5 метр мына ушул заборубузду ичкериге жылдырып, ушу шаар тургундарына тротуар ачып бергенге жардам көрсөтөлү деген максатта сүйлөштүк. Мындай түшүндүрүү иштери шаардын бардык аймактарында жүргүзүлүп жатат. Максат жөө жүргүнчүлөр үчүн шарттарды жаратуу гана болуп эсептелет. Ал арада тротуар салуу үчүн жеке ишкерлер да көмөк көрсөтөөрү маалым болду. Мэр Кудай кааласа азыр дополнительный источник издеп атабыз, республиканский бюджеттен сурап атабыз. Жок деген дагы 100 миллион сом акча керек бизгечи. Анан шаарда мен 100% деп айтпайм. Более-менее тротуарды оңдоп түзөп алабыз. Анан көп ишкерлерге дагы рахмат айтып кетишим керек. Мына жолду боюнда магазин, частный секторлар бар, медицинский центрлар бар. Алар менен сүйлөшсөк, оз алдыны жасайбыз өзүбүз деп биз менен чогуу иштешип атат. Ошондойлор бар. Эске салсак, быйыл Ош шаарынын казынасынан дал ушул тротуарларды оңдоо үчүн 50 миллион сом каражат бөлүнөрү айтылууда. Андан сырткары мамлекеттик бюджеттен да каражат сарпталуусу пландалып жатат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош шаары.